активдүү лидерлерди чакырып атабыз. Мен алып баруучу Алмаз Тажыбай жана биздин коноктор бияка келген Мамасалиева Гүлгакы Интербилим эл аралык борбордун коомдук бирикмесинин Оштогу регионалдык филиалынын жетекчиси жана Акылбек Ташболотов эл аралык коргоо көмөктөш борборунун коомдук фондусунун директору. Чоң рахмат ушинтип келип бизге жанагындай биз бүгүнкү темабыз болсо, нуктабыз болсо, чечим кабыл алуу үчүн жагымдуу чөйрө жөнүндө сүйлөшөбүз. Эми сизден баштайм Гүлгак айым. Көп жылдан бери мына сиз ушул активдүү жарандык коомдун мындай айтканда НПО деп ошо эргесинде бизден түштүктө аябай активдүү иштерди алып барасыз, көп тажрыйбаңар бар. Эми ошо жагымдуу чөйрө деп атабыз. Ошо жагымдуу чөйрөгө жарандык коомгочу, жарандык уюмдарга мындай айтканда ошо чечим кабыл алуу процесстери жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн Акылбек мырза. Негизи эми ошо кичине өзүңөрдүн уюмуңарды биздин урматтуу көрүүчүлөргө тааныштырып кетсеңер. Сизден баштайлы. Мен атым Гүлгак Мамасалиева. Биздин уюмдун аты Интербилим. Биз ошол 25 жылдан бери коомчулукту ушул жергиликтүү бийликтерге чечимдерди кабыл алууга катышканды үйрөтүп келебиз. Эки тарап тең үйрөтөбүз. Мисалга, эгерде жарандарды кантип өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңарды, сурооңуздарды бийлик органдарга жолдойсуңар жана ошолордун чечимдерин кабыл алганда кантип катышасыңар деген үйрөтүүлөрдү, окутууларды жүргүзсөк, бул тарапта ошол айыл өкмөттөрдү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу же мэрияларды, ошону менен бирге депутаттарды кантип ошол элдер менен баарлашасыңар, анан кийин кантип баарлашасыз, анан ошолордун түшкөн суроо жообун кандай процедуралар менен караш керек, мыйзам чегинде бекитилген процедураларды түшүндүрүп беребиз да. Андан кийин ошол жанагы жерлерде ошол механизмдерди коебуз. Бийлик менен жарандардын ортосунда баарлашуу механизмдерди жана ошонго окшогон аянтчаларды түзөбүз. Мисалы, ошол коомдук угууларды өткөзгөн жардам беребиз, же болбосо ошол жарандар көзөмөл жүргүзүп, анан кийин сурамжылоо жүргүзгөндө ошол сурамжылоонун негизинде депутаттарга кайрылууларды жасашат. Мисалга, ошол балдардын немесин, жол акысын көтөрүш керекпи, көтөрбөш керекпи, же болбосо эмне үчүн ошол молочный кухняга болгон акчалар азайып атат же көбөйүп атат. Кайтарым байланышты күчөтөбүз да биз көбүнчө эле. Ошо биздин тажрыйбабызда биз ошол Ош область, Баткен жана Жалал Абад айыл өкмөттөр менен, мэриялар менен иштейбиз. Көбүнчө эле бизге ошол суроо талап түшкөн жерге барабыз. Ошол айыл өкмөттөрдөн түшүп калышы мүмкүн, коомдук угууларды өткөзүп бергиле деп, же болбосо ошол жарандардан түшүп калышы мүмкүн. Бизге ошол бир секторду көрүп берсеңер, мониторинг кылып, жарандык көзөмөл кылган көмөк кылып, ошол жарандык көзөмөлдүн немесин коюп берсеңиздер, анан кийин биз ошонун негизинде карап берсек деп. Демек, мындай айтканда, кандай бир көпүрө түзүп бергенге шарттагы түзүп бере турбайсызбы ошо? Жергиликтүү жарандар менен, анан жергиликтүү бийликтер менен. Көпүрө, бирок кээ бирлерде ошол көпүрө иштебей калган учурларда аларды деген ошол көпүрө түзүлүш керек деп жардамга прокуратураны чакырабыз, же болбосо сот органын чакырабыз. Ошол мыйзам алкагында ошол көпүрө болуш керек. Анан жылдан бери ошо адам укугу жагынан кандай бир жакшы иштерди алып барасыз, ошо сиздин уюмуңуз жөнүндө айтып берсеңиз көрүүчүлөргө. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Мен эл аралык коргоосуна көмөктөшүү борборунун жетектейм. Өзү бул коргоо уюм, адам укугу уюм. Ошол биздин ишибиздин биз 20 жылдан бери өзүбүздүн тажрыйбабыз миграцияга байланыштуу 80% жумушубузду ошо биздин эмгек мигранттарыбызга жардам көмөк көрсөтүү, алардын укуктарын коргоо боюнча багытында иштейбиз. Биздин уюмубуздун көпчүлүк баягы кызматкерлери дагы ошо боюнчасы миграция
тармагында иштеп, мигранттарга жардам беришет, ошондой эле мамлекеттик органдар ошо миграция маселелери боюнча көмөк көрсөтүп, мамлекеттик программаларды так көмөк көрсөтөт. Ал эми бир жагынан биз мигранттарга ошондой көмөк көрсөтүп жардам беребиз, укуктарын коргойбуз. Анан кетип аткан мигранттарга кеңешме берип турабыз. Каратты акысыз текшеребиз. Азыр өзүңүздөр акыркы жылдары миграция кызматынын аймактык алардын өкүлчүлүктөрү жок болгон жойгон. Алардын ордуна азыр меморандум негизинде бир нече жылдан бери биз ошол өкмөттүк ошол миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн жоктугун билдирбей, ошол жумуштарды жалабат Баткен Ошто биз аткарып атабыз. Демек, силерге кандай бир мандатын берип, аутсорсинг деген миграция кызматы менен биз байыртан эле кызматташабыз, алар бизге ишенет, биздин ошондуктан булар менен меморандум негизинде биз жанагы кызматтарды биз аткарып атабыз. Бир жагынан элге жардам көмөк көрсөтөбүз, экинчи жагынан мамлекеттик органдарга тиешелүү ошо миграция кызматы эмес, андан тышкары пограничный служба, мэрия, Ош мэриясы, өкмөттүн Баткен, Жалал-Абад, Ош областындагы өкүлчүлүктөрүнө көмөк көрсөтөбүз. Ошону менен бирге биз жогорку кеңеште өкмөттүн алдында мигранттардын көйгөйлөрүн көтөрүп, Булгакай айткандай кандайдыр бир көпүрө болуп, андан тышкары мен 2013 жылдан бери миграция саясат 2 жолу кабыл алынды. Ошол миграция саясатынын концепциясынын соавтору болом. Себеби мен жанагы межведомственный рабочий группага өкмөттүн токтому менен мен киргизген, мен ошол жакта мигранттардын көйгөйлөрүн толук жеткизгенге аракет кылгам. Рахмат. Эми мен кийинки суроо болуп атат да. Ошо сиздер баягы өзүңөрдүн жанагындай эми бир жагы укук коргоо деген, ошо биздин эле мигрант болуу же жанагындай адамдар жаркаган болуп калабы, ошондой көпчүлүктөр ошо силердин мамлекеттик эмес уюмдардын деги эле ошо өзүңөрдүн чөйрөңөрдө иштеп аткан чөйрөңөрдө мыйзамдар кандай? НПА деп атпайбызбы? Ошо мыйзам мына сиз башында баштап кеттиңиз да, ошо мыйзам кандай бир толук кандуу камсыз кылып береби ошо укуктарын жакшы, кандай бир ошо укуктары менен ошо чөйрө иштеп аткан чөйрөңөрдү жакшы алдыга жылдырганга ошо мыйзам боюнча Булгакай. Мыйзамдардын 2 түрү бар да. Бул жарандарга тиешелүү. Бул жалпы эле мыйзамдар ошол жарандардын укуктары боюнча кайсы мамлекет тараптан кандай кепилдик берилген, анан кандай укуктары бар, андан кийин ошол менен кандай жоопкерчилик бар. Экинчи тарап бул ошол укуктар менен кантип пайдаланыш керек, кантип пайдаланып, анан ошол укуктарды кантип талап кылыш керек деген бул экинчи тарап да. Ооба, мыйзамды аткарып атканда эми мисалы үчүн жарандардын өзүнүн кепилдиги ошол бир мыйзамдарга киргизилген кепилдиги бар, бирок жарандар өзүлөрү ал кепилдик бар экенин билбей калышы мүмкүн. Көп эле жарандар ошол билбей калып, укпай калып, ошол мыйзамдын беренеси менен пайда албай калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн жанагы квота деп атпайбызбы? Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын 5% жумушка алыныш керек. Бийлик органдары менен. Эгерде өзүнүн штаты болсо, ошол 100% штаттын ичинен 5% ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды камтыш керек. Бирок аны ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жаран билбей калышы мүмкүн. Ал мыйзамдын беренесин билбей, өзү талап кылып барбайт. Анан бийлик жөн эле отура берет да, келбегенден кийин демек ал жаран жок экен деп, анан бул жактан суроо талап болгондо, мисалы үчүн бийик органдар, министрликтен ошол мыйзамды кандай аткарып атасыңар, же омбудсмен тараптан бизде жок экен, биздин өрөөндө андай суроо талап жок экен деп, ошол менен мыйзам аткарылбай калышы мүмкүн да. Анан ушундай маалдарда бизге окшогон коомдук уюмдар аны чулап чыгышат дагы, анан жарандарга үйрөтөбүз. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга барып суроо талап койгула депчи.
кандай ошондо 90%дай укук кандай бир билими сабатсыздык болуп атабы? ооба, биринчиден биздин жарандар өзүлөрү талап кылбайт, экинчиден талап кылса дагы ошол аткаруучу орган шарт түзүп бербейт. Мисалга ошол биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын базасын түзүп кайрылганда ооба биз алабыз, бирок бизге компьютерде иштеген керек, ал адамды биз алып алып кантип жумушкер кыла алабыз дейт да. Ооба, вот видите, бул жерде ошол бийликтеги тарап ошолорду окутканы неме салып коюш керек эле да, акча, каражат карап коюш керек эле. Анан эми азыр барсак айтып атпайбы, бизде акча каражат жок, окутууга алып келгиле дейт. Здрасте, аны ким окутуш керек? То есть кээ мыйзамдар чыкканы менен, бирок анын по закону актеп атпайбызбы? Бийлик, министрлик ошолорду ишке ошол мыйзамдарды ишке каражат камсыз кылбайт. Ошон үчүн жанагы айтып атпайбызбы, азыр жаңы норма болду го былтыртан бери. Эгерде ошол мыйзамды иштеткени акча каражат жок болсо, анда ал мыйзамды кабыл албаш керек депчи. Мыйзамдар кандай толук кандуу ошо жазылган, ошо сиздин чөйрөдө иштеп аткан, ошо менен макулсыңарбы же мындан дагы жакшыртуу кылыш керек? Мен мисалы үчүн мыйзамдарды карап атканда толук процедуралар өтүш керек деген ой айтам. Толук процедуралардан мыйзамдар көпчүлүгү өтпөйт. Ну, ашып барса 5-10% өтөт болуш керек. Жана коомдук укугудан өткөзүү, өзүнүн суроолун аткаруу, ошол коомдук уюмда качан экспертизаларга берүү, жана биз айтып аткан 5 экспертизадан өтпөйт да. Мисалы үчүн укук коргоо экспертизасы, адам укугу экспертизасы, антикоррупционный экспертиза, гендердик экспертиза, экологиялык экспертиза, ошолордун баарынан өтпөйт да. Өтсө дагы алар мындай көз жуммай мындай эле маалымат берип коюшат. Эми ал бирок жанагы талкуу болгондо дагы толук кандуу талкуу кылбай эле сайтка коюлбайбы? Мүмкүн бул жерде ошондой жарандар жоктур. Ошо катышканга активдүү. Биз өзүбүз талкуу кылганда деле депутаттар келбейт, авторлор келбейт. Авторлор өзүлөрү кызыктар эмес. Ошо депутаттар жазган, мыйзамды жазган авторлор өзүлөрү келбейт, коомдук угууларгачы. Ну, мисалы үчүн мына республикалык бюджетте биз жылда коомдук угуу өткөзөбүз. Мына мэриялардын бюджеттерин өз жеринде өткөзөбүз. Мисалы үчүн республиканын Минфин өткөзүп берет бизге, каржы министр. Ошол коомдук угууда депутаттар келбейт да. Бирок ал ошол немени ким кабыл алып бериш керек bizde бюджетте? Депутаттар кабыл алып бериш керек. Эгерде сен коомдук угууга келип, элдердин мүдөөсүн укпасаң, кантип аны кабыл аласың? Кантип кабыл аласың? Ал элдер бир суроо талап жолдосо коомдук угууда, депутат туруп айтыш керек. Кеңиреээк ошол суроону талкуулап бергиле. Эмне болуп атат деп. Демек, кээ бир учурда жана мыйзамдардын казыркы заманга талап жооп бербегени, ошо талкуу толук кандуу өтпөгөндү, маалымат жоктугундан, ошону мен сизди түшүнүп атам. Анткени мен көп учурларда бизде жана мыйзам аткаруу жагынан дагы кандай бир баягы өздөрү да баягы инициатива алып, ошо жергиликтүү элди түшүндүрмө берип, келгиле момундай деп түшүндүрүп, жана 5 квота деп атпайсыңарбы, 5%. Ошолорго кандай бир мындай база данных болуп, ошолорго чалбай, ушундай укуңар бар дегенге, мындай маалымат бергенге алыс. Мен ойлойм да, Алмаз мырза, мындайдай кайсы демилгечи мыйзамды кабыл алса, ошол демилгечи депутат мыйзамды иш жүзүргөнү аткарганын мойнуна алыш керек да. Жөн эле кабыл алдым деп эле жыргап коюп жүрө бербейчи. Андан тышкары жана аткаруу бийлик дагы жана мыйзамдар аткарылбай жатканда да. Контрольдук функция деп атпайбызбы? Контрольдук функцияны ошол аткаруу бийликтен талап кылып, анан анын жыйынтыгын ачыш керек. Азыр кандидаттар, жогорку кеңештин депутаттары кайтып кандидат болду го. Бир да жолугушууда кандай мыйзамды кабыл алганын айтып атат. Бирок ошол мыйзам кандай пайда элге алып келгенин көрсөтпөй атат да. Канча пайызга бизге кыз ала качуу азайды, канча пайызга зордук зомбулук азайды. Мына мисалы үчүн мен кабыл алдым, ошонун эсебинен силер мындай пайда көрдүңөр деп айта албай атат го. Айта албайт, эмнеге дегенде өзүнүн контролу жок да. Кээ бир саясий маселелер боюнча ушул. Да, кээ бир маселелер да. Кошулам сөзүңүзгө, жана билгатыбызды бердиңизби? Жарандардын канчалык ошого мыйзам талкууга акценти көп. Чындыгында тилекке каршы төмөн, аябай адамдар катышпайт, жанагы мыйзам коюлганды деле аны карабайт, өзүнүн сунуштарын бербейт. Ошондуктан көп баягындай элдин талабы, элдин тилеги баягындай мыйзамда орун албайт. Экинчиден жанагы
мыйзам менен анын аткарылыш практикада кээ бир эки башка болушат. Аны мисалы практика жүзүндө ал мыйзам толук кандуу иштеш үчүн деле мындай жарандык бир активдүү адамдар керек. Алар мисалы аны ошол деңгээлге жеткизип, могу жер мындай туура эмес иштеп атат, же туура эмес иштеп атасыңар деп кандайдыр талкуого көтөрүп аны эгерде ошол практика менен практика жүзүндө ошол мыйзам канчалык пайдалуу, канчалык эффективдүү экендиги билинет да. Кээде ал кээ бир мыйзамдар жөн эле тура берет. Мисалы кызыл качуу боюнча кылмыш кодексте бир нече жылдан бери иштебейт келген ал. Бизде эч кандай статистика жок, ошого байланыштуу статистика жок. Жанагы кылмыш латентный болгон үчүн эч ким баягы арыз бербегендиги үчүн бизде статистика деле жок болчу. Ошондуктан бул жанагындай мертвый статьядай болуп турчу. Анан эми мыйзам жанагы динамичный болуш керек да, себеби иштеп тургандан тышкары ал өзгөртүп жашоо өзгөрүп атат. Мен бир гана нерсеге макул эмесмин. Мисалы ошо 93-жылы бир кабыл албаган конституция менен жашасак, аны өзгөртпөй. Бүгүн такыр башка жашоодо болот элек. Биз ошо бир конституция менен иштеп үйрөнүп калган болсокчу, эки президент да качпайт эле, үчүнчүсү да камалбайт болчу. Азыркы конституциянын деле баягы тагдыры белгисиз да, себеби мен конституцияга өзгөртүү киргизгенде мен ага макул эмесмин, мен каршымын да, себеби ар бир президент келип алып өзүнө ылайык алмаштырган ал такыр туура эмес. Конституция туруктуу болуш керек. А бирок мыйзамдар динамичный болуп туруш керек, элдин талабына жараша. Конституция бул эми келишим да, жарандар менен коомчулуктун бийликтин ортосундагы келишим. Ал туруктуу болуш керек. Артынан келип аны каалагандай өзгөртүү бул такыр эмес. А мыйзамдар алар эми мындай динамичный болуп, адамдардын жанакындай сунуш пикирлерине карата, талаптарына карата мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип ошол. Конституция ар жолу алмаша берген үчүн бизде көп мыйзамдар жанагы 93-жылкы конституцияга дал келип жазылган мыйзамдар кийин өзгөрүлгөндө көп мыйзамдарга өзгөрүүлөрдү киргизген, унутулуп калган. Азыр жаңы мыйзам болот, жаңы конституция болот, азыр жаңы мыйзамдарды жазылачак, эски мыйзамдарды кайта ошол жаңы конституцияга азыр кайтып алып келишибиз керек да. Ал жөнүндө ойлонгон деле эч ким жок. Инвентаризация мисалы азыр жанагы президенттин сайтына кирсеңиздер, мамлекетти өнүктүрүү программа турат. 2030-жыл, 2040-жыл дегенче ал мамлекетти өнүктүрүү стратегиясын биз 2000-жылдары кабыл алганбыз. 2000 калп айтам азыр. 2015-жылы кабыл алганбыз. С учетом ошол 2025-35 деп. Анан президенттик мамлекет болдук да, конституцияны өзгөрттүк. А бирок ал программа 1 жылдан бери турат го. Илинип турат мына, президенттин сайтына кирсеңиздер болот, Минэкономдун сайтына кирсеңиздер болот. То есть азыр биздин бюджет кайсы программа менен жашап атат? Бюджетти кабыл алгандан кийин конституция өзгөртүүгө мынча акча кетет деп бизге бюллетендин эле акчасын айтат да, наркын. Ушунча акча бюллетенге кетет, ушу менен референдум өткөзүп алабыз деп. Жанагы избирательный комиссиялардын айлык маянасы менен. А бирок ошол Айгүлгө айткан кайрадан канча мыйзамдарды өзгөртүш керек. Анын үчүн канча адамдар, мамлекеттик органдагы адамдар айлык алып, кайрадан аны өзгөртүш үчүн канча кагаз, канча техника кетет, аны эсепке мындай да акчадан дагы мыйзамды жерде аткарып, айыл өкмөттөрдү окутуп, депутаттарды окутуп, элдер ошол мыйзам алкагында пайда алып кала баштаса, шап мыйзам өзгөрүлүп кетсе, анда биз кайтып окуудан өткөзүп, анан кайтып жарандарга башкача түшүндүрүшүбүз керек. Мисалы, өкмөттөр көп инвестиция алып келет. Ошондой бир мамлекеттик системага, мисалы, биздин уюмубуз бир нече жылдан бери баягы тиешелүү мамлекеттик органдар, ал миграционный служба, МВД, пограничный служба керек болгондо ГКНБ дагы аларды жанакы
башпанек берүү системасына үйрөтүп, мындай мыйзам боюнча мындай болот деп, биз аны жанакындай эффективдүү бир мамлекеттик башпанек система түзүүгө кандайдыр көмөк көрсөтүү иретинде, ошондой максатында биз канча акча кетирип ошону окуттук мамлекеттик органдар. Азыркы ошо 20-жылдан болгон өзгөрүүлөргө байланыштуу жанакы биз үйрөткөн мамлекеттик органдар такыр баягындай алардын ыйгары муктарын алып койду, башкаларга берип койду. Эми биз 15 жыл алып келген инвестициябыз алар жокко чыгарып, эми кайрадан ошол инвестицияны алып келишет. Эми бул социалдык абал мен жанагы ооба мыйзамдар жанагы ала качуу боюнча деле мисалы ошону кандай бир мисалы адамды баягы урдоо дегенге киргизбей, ала качуу деп өзүнчө жана депутаттар киргизип койду, эми ошол өзгөрүү дегенчи анан ошого да жоопкерчилиги кандай бир уйду малды, бөдө малды урдагандан дагы кичинекей экен да, баягы жоопкерчилиги түрмөдө отуруп. Ошондойлорду мен силер айтып аткан туура болот, ошолорду өзгөртүш керек деп. Эми мындай суроо болуп атат да, ошо мененчи мына дүйнө жүзүнүн практикасында, мисалы саясаттануу жагынан карасак, көбүнчө мамлекеттерде мындай жарандар активдүү катышпайт. Эки себеп бар. Биринчи, сабатсыздык мамлекеттерде жанагынтип сиздердей болуп баягы укугун талашып, жана өзгөрүү жакта жана бийлик менен баарлашып, кандай бир жана чечим кабыл алуу процесстерине катышат активдүүчү. Экинчи жагы, ошонун мындай кандай бир төмөн катышпаганы экинчи себеби, аякта ошо мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттер анын кереги жок. Анын ордуна жанагы мамлекеттеги өкүлдөр ошо мыйзам чыгаруу толук кандуу иштейт. Демек бизде силердин оюң боюнча биз каякта сабатсыздыкпы же болбосо ушундай экономикабыз жакшы болуп кайсы сабатсыздыкта эмне үчүн өнүккөн мамлекетте ушунчалык мисалы жарандардын андай активдүүлүгү керек эмес, себеби ал жакта система капталып калган, түзүлүп калган системачы. Ал жакта чиновник бир столдон бир ручканы урдап үйүнө алып кетип кала албайт. Бизде болсо кааласаң канча фура алып чыгып кетти алтынды. Качан 2-3 ай мурда ушундай сөз болуп атты го. Эми ага ошондой биз билбейбиз, бирок ошого окшогон нерселер бизде коррупция ушундай деңгээлде, системабыз жок, мамлекеттик система тиешелүү деңгээлде иштебейт. Жарандык контроль, алардын үстүндө контролдук система иштебейт бизде. Бизде ошондуктан бизде бир жагынан ошо сабатсыздык, адамдардын сабатсыздыгы тилекке каршы. Экинчиден азыркы биздин жанакы ошол 30 жылда переходный периодда туруп калдык, биз алдыга жылбай элечи. Переходный жыл ошол мөөнөттүздөн жанакы экинчи мындай андан жогору кадамга бир кадам баса албай атабыз. Ошондуктан бизге ошол жарандык контроль керек. Мындай да жарандардын активдүүлүгү керек. Жана Акылбек айткан система бул электронная система. Анын үчүн мындай жарандардын баарын окутуштун деле кереги жок. Жарандар барып контролировать этүүнүн деле кереги жок. Электронная система баарына внедряться этилгенде, кийрилгенде, анын баарын активдүү жарандар үйүндө отуруп эле карап коюш керек да. Мисалы үчүн жана 2022-жылы киргизип деп ошо. Бизде жана былтырдан мурдагы жылдан баштап эле Жээнбеков алдынан эле цифровизация деген ошодо. Цифровизация, биринчиден цифровизацияны полно капташ керек эле Кыргызстан боюнча. Бар жок кызматтарды электронный кызматка өткөзүшүбүз керек эле. Экинчи этапта ошол кызматтардын баарын ачыкташыбыз керек эле. Мисалы үчүн ФУГИ өзүнүн мүлкүн ачыктоо боюнча 2 жыл мурун эле бүткөн да. Алар инвентаризация кылып бүткөн. Мисалы үчүн даже ошол компьютерлардан бери бар да аларда. Мисалы үчүн азыр ошол ФУГИ мынандай кылып туруп эле ачыктап койсо, мен мисалы үчүн көрөт элем. Канча компьютер жылына немеге амортизациясы бүттү, ушул, например, 400 компьютер быйыл дегенди көрүп эле коем. Аны деген эч жерден коррупция кыла алышпайт дагы өзүлөрү да. Бирок алар ачыктап айтат да. Кармандар үчүн ФУГИ деген жанагы мамлекеттик башкаруу
фонду мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду. Мисалы үчүн ошол министр жанагы немеде билесиңерби, Минфиндин сайтында сиз деле билесиз, ачык өкмөт деген портал бар эле. Ол жерде биз ал жерде министрликтин ар бир айда эмне сатып алып атканын көрөт элек, жана кайсы жака жумшап атканын көрөт элек. Мына мэрияны деле көрөт элек. Мына мен мисалы үчүн Ошто отуруп алып, Оштун мэриясын көрөт элем. Снегурочкага канча акча коротту. Мисалы үчүн Снегурочка 300 сомдун арасында болсо, ал жерде биз 600 сом деп көрөт элек. Анан бар узучу бул эмне деген деп неметсек, анан кийин кайтып түшүрөт эле анын баасынчы. Азыр аны жаап салды. Жээнбеков келгенде жаап салды аны. Бул деген ошо коррупцияны кайтып, коррупционный механизмди, коррупция менен күрөшпөй, наоборот ошону деген жемкорлукка жол ачуу болуп атпайбы? Кайта ошолорду жаап салды. Сиздер кандай ойлойсуңар? Ошо мына жарандык мамлекеттик эмес уюмдар, жарандык органдар, уюмдар ошо жетиштүүбү? Анан ошо жетиштүү ошого эмне керек? Эмне үчүн мисалы сиз мында караганда Кыргызстан боюнча эми 17 миңден ашык кичине мамлекеттик эмес уюмдар болуп саналат. Эми ошонун ичинен мында караганда активдүү жок да, көбүнчөсү мүмкүн иштебейт ар кандай статистика боюнчачы. Бирок мен билген боюнча, мен баягы акыркы баягы кандай бир өкмөттөргө, жогорку кеңешке кайрылуу болгондо эми 500дөн ашпайт экен да. Эми анын арасында ар кандай деңгээлде болот. Сиздер айтып ошо мына жарандык чөйрө биздин болуп атканда ошо азбы, жетиштүүбү, же мындан да көп болуш керекпи? Мамлекеттик эмес уюмдар ушу элдин жана талабын коргогонгочу кандай деп ойлойсуз? Азыркы учурда ошо переходный учурда мен оюмча көбүрөөк болгондо деле жакшы. Бирок жанакы биз жөнөкөй тилде, жалпак тилде бейөкмөт уюм же мамлекеттик уюм деп койгон деп айтып калганбыз да. Чындыгында мыйзамда коммерциялык эмес уюм деп жазылат. Ошондо коммерциялык эмес уюмдар бар, коммерциялык уюмдар. Экөөнүн жанакындай пайда болушундагы, анан иштеп кетишинде бир эле мыйзам менен иштейт да, спрос порождает предложение. Экөөнү. Ошон үчүн мисалы бизде кээ бир уюмдар ачылып иштете албайт, же бир өз максатына жетип, ошо жеткенден кийин жоюлуп кетип атат, же иштей албай, иштебей калып атат. Анан чындап эле элге мындай пайдалуу, керектүү, кандайдыр элдин спросу бар уюмдар иштеп атат. Кайсылдыр бардык эле элге эмес, мисалы кайсылдыр бир катмарга пайдалуу, мисалы бизде Кыргызстанда жанакы мүмкүнчүлүгү ден соолук жактан мүмкүнчүлүгү чектелген бала адамдар үчүн көрсөтө турган, жардам көрсөтө турган уюмдар мындай белгилүү да, бар алар. Бишкекте, Ошто, Баткенде, Бирок ошолордун да сабаты кандай? Эми анын сабаты натыйжалуу. Анын мисалы алардын жанакындай бир үмүтү бар, бир максаты бар. Аларды мисалы колдой турган башка уюмдар бар. Мисалы Булгакы деле аларды окутат, өзү мисалы алардын баягы именно ошол адам мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын мыйзамдуулугу кандай жол менен аны кандай ирети менен аларды текшерип контролдоп туруш керек, кандай мамлекеттик органдар менен кызматташуу жолдоруну, кандай сунуштарды бериш керек. Аны мисалы Булгакыга окшогон башка уюмдар деле аларды үйрөтөт. Мисалы жана сапатты канчалык деп атпайсызбы, сабатты. Сабаты төмөн болгону менен бардыгыбыз бизде деле үйрөткөн. Биз деле башында ушундай бир ой максат менен келгенбиз, ушуну кылайлы, ушундай адамдарга жардам берели деп, анан бизде деле башка чоң уюмдар укуткан дейм. Анан кантип кандай мыйзамдар бар, кандай жолдору бар, ошолордун баарын окутуп биз деле башынан ушундай келип калган эмеспиз. Мына жагымдуу чөйрө деп атабыз, ошого шарт түзүп берген мамлекетте толук кандуу силер мындай канааттанасыңарбы? Мүмкүн ошо азыр биз билебиз, көп учурларда мындай дөмөрчүлөр, донорлор деп коебузбу, кандай бир кетишкен мындай баягы каражат болгондо жана гранттарды колдобойт мындай айткандачы.
азайып кетти да. Ошондон да бир ошо мындай сиздер айтып атасыз мына элде талап бар. Бирок ошого аткарганга ошондо жана мамлекеттик эмес уюмдар ошолор иштегенге толук кандуу жанагындай кесиптүү жагынан иштегенге аз кылабы же жетиштүүбү? Бизде орто эсеп менен санап келгенде 10-15 миң адамга бир коомдук уюм, бир укук коргоочу 10-15 миң. Бул конечно аз. Бул аз. 10-15 миң адамга бир коомдук уюм болуп эсептелет. Мындай статистика боюнча карагандачы, бул абдан аз. Коомдук уюмдарды канчалык деңгээлде көбөйтсөк, ошончолук деңгээлде айыл өкмөткө дагы иштеген жеңилирээк болуп калат эле да. Аларды жардамчы катары тартып алганы, партнер катары тартып алганы өзүнө эле жеңил болот эле. Бул жанагы айылдарда, анан кийин региондордо, райондордо коомдук уюмдар иштесе мындай оң кабыл алынат да. Оң кабыл алынат дегенде жергиликтүү жерлерде, потому что ал жерде кийгилишсең чатак чыр кыла турган нерселер аз. Неге дегенде акчалар аз. Айыл өкмөтүнүн бюджетинде акчалар аз. Аны 1000 контрол кылсаң деле мындай жетпейт, бияка тартсаң бияка жетпейт, анан аларга бир нерсе таап келсең дагы жардам катары жакшы кабыл алынат. Бизде мисалы үчүн мен кайсы айылга барсам мага бут тосуу болбойт да. Мага бут тосуу болот эгерде мен бир министрликти кирип, ошол же мэрияны кирип, Ош шаарынын мэриясына кирип, жанагы бюджеттерди көзөмөл кылсак бут тосуу болот сөзсүз. Неге дегенде ал жерде чоң акча айланып аткан жерде урдолор көп болот да. Анан естественно биз урдолорду текшербейбиз. Мисалы үчүн урдолорду бизге эч ким деле айтпайт. Урдол просто биздин анча-мынча адамдар немеге ошол кызматты ала албай калган маалда, же болбосо бюджеттен акча чегерилбей калган маалда сурап барасың да. Анан сурап барып ачыктыкты талап кыласың. Былтыркы 2 миллион сом быйыл кака кетти? Мына ВИЧ-СПИД менен ооруп аткан жаш балдарга акча жетпей калды. Анан сүткө болгон акчасын эмне кылдыңар деп сурап барабыз да. Биз жөндөн жөн эле ызы чуу кылбайбыз да. Ошол малда естественно мэрияга жакпайт андай суроолор. Анан бизде ошол жаманатты кылып, анан кийин ошондой ошом жаманатты болуп чыгат. Неметип мониторинг мындай жарандык көзөмөл кылганда, же министрликте, же мэрияларда көп акча аралашып атканда жарандык көзөмөл кылсаң ошондо жаманат болосун. Жакшы эле кабыл алып, жакшы эле меморандум түзүп, жакшы эле кетет. Ошонун оң тарабын бийлик чыгарып атпайбы, чыгарбай коюп атпайбы? Мисалы үчүн ошол эле Ак үй билет да биздин салымыбызды. Социалдык жааттуу өнүктүрүү министрлиги собственно билет. Бирок айтып атпайбы силер? Ошону көрсөтпөй атпайбы? Ошону билбейсиңер. Мына көрүүчүлөргө айтып берсеңер, мына силер ошо анализдейсиңер, ошо мындай абалдычы, анан канча ошо кандай сунуштарды бердиңер? Мүмкүн бир статистика барбы? Жөн эле кыйкырып атасың. Бересиңер мындай кагаз түрүндө? Бул жерде мисалы бар. Жанагы жалпак тилде мамлекеттик эмес уюм бар. Анан мамлекеттик органды мамлекеттик акчаны кандай жол менен каяка пайдаландыңар деп талап кылып атат. Ачыкка чыгаргыла. Бул жерде бул мамлекеттик орган жанагы быжыр келгенде эле бир себеби бар да. Эмне үчүн мамлекеттик эмес уюм келип, мен мамлекеттик ишмерден мамлекеттин акчасын мен билем. Бирок бул мамлекеттик акча жок да, мисалы жанагы Маргарет Тэтчердин сөзү жана бир кайсынчы жылы Англиянын премьер-министри болуп жүргөн. Эч кандай мамлекеттик акча жок. Салык төлөөчүлөрдүн акчалары бар. Анан мисалы биз салык төлөйбүз бир жагынан. Экинчи жагынан булар баягындай инвестиция алып келгенде деле ал мына эки президентибиз четте жүрөт. Азыркы учурда баягы бешикте жаткан нарсеге чейин ар бир жаран $1000 карызбыз. Баягы тышкы институттардан ар кандай кредиттерден.
мен ал $1000 жегенім жоқ. Мен көрген, чекесін деле көргенім жоқ. Ошол $1000-дынчы. А бирок мен төлөйм аны. Мен балдарым төлөйт, сиз төлөйсүз, сиз төлөйсүз. Ал мамлекеттик акча. Негедир ошону туура эмес иштетип атканда, баягы сапатсыз иштеп атканда, ошол мамлекеттик ишмерлер же аны урдап жеп атканда, ал мамлекеттик акчаны алып иштетсе болот. Мамлекеттик эмес уюм келип, аларды аны контролго, көзөмөлгө алып, андай кылбагыла дей турган болсо, жаман көрүнүп калабыз. Мына жарандуу чөйрөгөчү мамлекеттик эмес уюмдарга дегиле ошо жарандык коомдук уюмдарга кандай бир ушу саясий абал деп коет да, саясий абал ушундай азыр айтып атасыңар да, бир жагычы көйгөй жагы. Көбүнчөсү саясий абал кандай бир жемкорлукту мамлекетте жемкорлукту коргоп жанагындай бут тозулар деп мен азыр сөзүңөрдөн түшүнүп атам да көрүүчүлөргө. Бир жагы каерде жемкорлук аз болсо же жок болсо, жанагы айыл өкмөттөрдө бюджеттерде акча жок болсо, аларда ачык эмне урдаган эчтеке жок болсо, баягы жакшы эле мамиле этилет. Негизи кандай деп ойлойсуң, ушу өзгөрө ушу көз караш? Анткени бирдемке десе эле ошо өкмөт жактан дагы жанагындай стигмалар бар, силер болсо батыштын кандай бир жана сөздөрдүн баарын айтышат туура эмесчи. Ошону азыр кандай кылып өзгөртсөк болот? Же мүмкүн президентке кат жазабыз, же ошо менен жолугайлы кандай? Өзү мындай да, ал нерсе өзгөрөт качан гана президенттин өзүнүн эрки болуп, анан кийин президенттин өзүнүн жанагындай Эрки бар деп атпайбы? Эрки бар болгону менен өзүнүн аткарган кыймыл аракети, чыгарган немелери, саясаттары өзүнүн эркине карама каршы келип атпайбы? Карама каршы келип атпайбы? Азыр убакыт болуп атпайбы? Мүмкүн кандай бир саботаж кылып, азыр баягы толугу менен бийлик орнотулган эмес да. Азыр мисалы Каев доорун карасаңыз, Бакиев доорун карасаңыз, баш буларда алгач президент болгондон кийин өкмөт уюмдар менен, коммерциялык эмес уюмдар менен кандайдыр жумуш аткарганга, алар менен кызматташканга эрки болот да. Чакырат, чогултат, телевидениеден көрсөтөт, кызматташат. Анан кийин жарандыктын форумдары өтүп атат. Мен аны көрбөй атам азыркы учурда, мындай поддержканы көрбөй атам. Мисалы даже Жээнбеков аны көрсөткөн. Ал арчада башка региондордон чакырбаса дагы Бишкекте сиздерди чакыртып, Бишкектеги активдүү жарандык активисттерди чогултуп, жардам бергиле, бирге иштешели деп, даже кайсыдыр демилгелерди бирге иштешкенсиң. Назгүл турду. Мүмкүн бул формалдуу түрдө болуп калат. Бирок ошол деле элге, эл үчүн кандайдыр мындай көрсөтүү болот да. Мисалы, президент кызматташып атат булар менен. Президент булар менен эсептешип атат деген сөз. Элге үлгү болот. Бирок кийин барып жанакы бизди эмнеге жаман көрөт? Биз баягындай ыңгайсыз суроо берип алып жаман көрүнүп алабыз да. Жанакы айылга барганда же биз ошо чөйрөт баягы Ош, Баткен, Жалал Абад облустта баягы райондордогу мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрү менен иштеп атканда, аларга инвестиция алып келгенде, аларга компьютер алып келип, аларды окутуп, кандайдыр алардын көйгөйлөрүн чечип атканыбызда, алар бизди туура түшүнөт. Стигма могул жерде? Бишкекте мына борбордук деңгээлде ушул стигма ушул жактан. Себеби эмнеге? Негедир булар баягы 2010 жылдан кийин жогорку кеңеш биз жаңы кресло алабыз деди. Жаңы килем алабыз деди кийин. Ошо экөөсүндө тең ошо жарандык активисттер чыгып, ай, журканыбызга карата путу сынбайлыбы? Ушунча карызыбыз турса, эл кыйналып турса, эски креслода отура бербейсиңер дегенде ошондо ошого окшогон ыңгайсыз суроолор кимге жакмак? Булар айтып атат да, биз мамлекеттик ишмербиз, биз буга бир ресурс кетирип келдик. Ушу креслону биз ушу мамлекеттик акчаны силердики мамлекеттик акчасына ушундай жогорку кеңештин трибунасынан бир нерсе деп чыксам, алар якын бар бул трибунадан ушундай сүйлөгүлө деп атпайбы? Мен салып төлөчүмүн. Ал трибуна мен акчама сатып алдым. Саясатчылар бийликте турган аткаруу бийликпи же мыйзам чыгаруу бийликте тургандар
кандай бир ушу жарандык уюмдарды маанисин, анын ролун мындай туура түшүнбөйбү же буну эмне кылып буну өзгөртүш керек, кандай деп ойлойсуз? Элдин поддержкасы. Менин оюмча эл туура түшүнүш керек. Жок, мисалы эл туура түшүнөт. Ушуну кантип мындай туудуруш керек дегендей, ошо көз караш, кандай биз мындай көмөктөшүп эми биз деген жергиликтүү депутаттар жардам берет деген ойдон өз алдынча башкарууну жылдырып атканбыз да, депутаттарды үйрөтүп атканбыз. Биз жарандарга жардам берели, силер ошол жанагы бюджеттеги каржыны үнөмдүү иштеткени жана пайдалуулугун көрсөтүп бергиле, анан жарандардын суроо талабын ушул жакка жылдырып бергиле деп аларды тандаган болчук, аларды окуткан болчук. Эми сиз айтып атасыз жана суроого, президент жакшы иштегенге аракет кылып атпайбы деп. Кантип жакшы иштегенге аракет кылат, же эгерде өз алдынча башкарууну депутаттардын статусун кайтып ылдыйга түшүрүп атса, ал деген жакшылыкка алып келбейт. Кароо болгондо. Сурап атпайсызбы? Азыр менен мен Акылбек билебиз, ал жакшылыкка албайт. Башкаруу. Сиз бир жыл туруп турдук. Бирок ошол президенттин айланасында, чөйрөсүндөгү адамдардын саясатын, мыйзамга киргизилген өзгөрүүлөрдү көрүп жыйынтык чыгарып атабыз да. Ошону уламчы, эми будан ары кыйын болот. Биз мисалы үчүн эми депутаттар менен иштей албайбыз. Депутаттар биз менен кошо кызматташа албайт. Неге дегенде аны эч ким укпайт. Азыр айыл өкмөт немеге, акимге баш ийет, анан губернаторго баш ийет, анан кийин алардын сөзүнөн чыкпай турган акыбалга келебиз да эми. Бул бир мисал. Кантип оңдош керек бул системаны? Азыр эми бир гана ошо президент выход, азыр сиз айтып аткан ошол президент буйруктарды туура бериш керек. Туура берип, коомдук уюмдар менен кызматташкыла деш керек. Же болбосо ошол жарандарды көбүрөөк, эгерде коомдук уюмдарга ишенбестик болсо, жарандарды көбүрөөк тарткыла, чечим кабыл алууга. Жарандарды президент өзү жарандарды колдоп, ошолорго акча бериш керек. Мисалы үчүн башка мамлекеттерде ошондой да, коомдук уюмдарды финансировать этип, алар жерлерде президенттин көзү жана кулагы да. Ошо көзөмөлдө жүргүзүп. Ооба, көзөмөлгө жүргүзүп, ошол айыл өкмөт аркылуу эмес, ооба. Ооба. Азыр мына кичинекей жерлердеги акимдер өзүнчөлүк хан болуп алды да эми. Маленький царьки деп коебуз. Өзүнчөлүк ханга айланат азыр. Ошол ханды неме көзөмөл кылыш үчүн ал хан жеринде эмне иш кылып атат, анын жыйынтыгы үчүн ошол жарандык коом президентке турма-туура айтып туруш керек. Анан президент ошого карата чечим кабыл ала турган болуш керек. Эгерде биз адилеттүү президент жөнүндө сөз жүргүзгөн атсак, эгерде. Анан эми азыр немеде дагы жана ачык айкындыкты көбүрөөк кылыш керек да. Ачык айкындуулукту кое турган механизмдерди эч ким сунуштай элек да бизге. Жана цифровизация эч жакка кире элек. Баары ачык айкын боло элек. Ошо ачык айкындыкты киргизип туруп эле, андан кийин президент өзүнүн саясатын дагы ачык айкын жүргүзүп, эл менен баарлаша турган механизмдерди койсо, анда дагы кичине жылыш болот эле. Баары жылыш болбойт, бирок ошол 15% мүмкүн жылыш болот. Көйгөйлөр, мен баягы кыйынчылыктарды да, көйгөйлөрдү айтып кеттиңер. Эми ошолорду кандай деп ойлойсуңар? Кайсы жерден ушу кадыркы эми биз мындай да эл жанагындай конституцияны өзгөрдү, ушу ишеним берди бийликке, туурабы? Президентке берди, ишеним чоң. Жана эми экономика менен саясий кандай бир кырдаал кризистер мында артта калды деп эми экономиканы курабыз дегенде, ушул жерде менин оюмча ошо жарандык коом аябай көмөк жардам кылат да, ошо чогуу иштеп келгенде. Эми ошол элде баягы консолидация деп атат, ошо элди жарбай, бөлбөй, ошо жарандык коом менен чогуу тыкыз жана сиз айткандай иштеп, жанагындай менен ачып жемкорлук жана деп коет, ошондой жарандык коомдордун уюмдары мындай индикаторлор болуп турат. Бир жерде болсак, эми мындай үн чыгарып, кылдырап
урдап баратса бирдемке көтөрүп баратса дегенде ошондой мындай айтканда баягы иттер деп коет го кайтаруучу иттер деп болуп үрүп турганга ошондой керек жардам керекпи эми ошону ишке ашырганга кандай жолдорун көрөсүңөр ошону мисалы жеткизгенге кандай мына ошо келечекте мына 22 жыл болуп калды келе жаткан ушуну кандай тез арада ошо маанисин жарандык коомду түшүндүрүп жеткизе алабыз бийликке бийлик жарандык коомдорду өнүктүрбөйм десе өнүктүрбөй эле коет эми президенттик мамлекеттерде ошондой эле ошон үчүн биз президенттик мамлекетке каршы болуп атканбыз да мисалы үчүн Өзбекстанда Тажикстанда алыс барбай эле коелу ал жерде жарандык коом өнүгүшү абдан татаал да ошо саясатка кайтып атпайбызбы эми кантип жарандык коомду өнүктүрөбүз ушул абалда кантип өнүктүрөбүз мен билбейм ал суроого жооп бербейм жооп бере албайм эмнеге дегенде бизде ошондой жарандык коомду өнүктүрбөй эле наоборот жарандык коомду буу турган система пайда болуп атпайбы акырбек мырза мына мисалы уюмдарда ошо президентти мындай колдоп мисалы коррупцияга каршы кеңешмелер дагы пайда болду ошо мындай айтканда активдүү катышып атат мына укук коргоо адам укук коргоо уюмдар дагы баягы колдоп кандай бир ошо жолдо түшүп атат биз дагы ошо жолго түшүш керекпиз кандай жардам берип ошол жерде айтып ошо трибунада бир жагы мындай айтканда жанагы аянтчы болуп атпайбы сиз көрдүңүзбү ошол рабочий органдар ачык формироваться этип аткан көрдүңүзбү ачык жарыя болуп келгиле же алар бири бирден өзүлөрү чакырып аттыбы өзү негизи ошондой механизм бар экен сиз айтып атасыз площадканы ошол площадканы дагы адамдар келип атканда ошол площадканы түзүү немеси жолу ачык айкын болуш керек да эгерде андай площадканын жолу ачык айкын болбосо ал жерге барбай эле койгон жакшы да кызматташ принципиалдуу жагынан мисалы мен айтпадым референдумдар каршымын деп жана ушул референдум жанагы анын процедурасы канчалык мыйзамдуу ошол талкуусуна катышам телевидениеда анан ошо жаңы конституцияда жазылат ошол жазылган жаңы киргизилип аткан нерселерди ошону талкуулайлы деген баягындай чириген дарактын алмасын баягындай дам жеген не кереги бар деген да ошол ошондо азыр мисалы могу жылы мисалы Жээнбеков ошол мыйзамды кайтарып бир да президенттердин канча президенттин алдында ошондой аракет болду мына коммерциялык эмес уюмдарды чектеткен акыркысы Жээнбеков мезгилинде болду бирок Жээнбеков деле ошол мыйзам Жээнбековго келгенде ал аны кайтара берген коюп койбой канча аракет болгон бул президент келип пат эле колду коюп койбоду кандай адамдар буга мындай кеңеш берди кимдер кеңеш берди бирок азыркы учурда менин оюмча да ошол коммерциялык эмес уюмдар жанагы ыңгайсыз суроо бере берет булар ошентип жаман көрүнөт ыңгайсыз суроо берип алып ошол мыйзам менен биздин мисалы ошол үнүбүздү кандайдыр контролдоп жаап коебуз деп ойлойт бирок азыркы учурда жарандык коом жарандык уюмдарга караганда жарандык активисттердин саны көбөйүп кетти ар кандай тармакта ар түрдүү тармакта эч кандай жарандык баягындай уюмга тиешеси жок жарандык активисттер анан жөндөн жөн эле баягы соцсетьте отурган адамдар эгерде мисалы мурда Гүлбахы менен же мен мисалы 4-5 министерство менен кызматташам алар менен бир иш аткарабыз ошо аларга көмөк көрсөтөбүз алардын ордуна иштебейбиз аларга көмөк көрсөтөбүз мен менен деле Гүлбахы менен деле сүйлөшсө болот эле мындай алып келип алып бир тегерек столго отургузуп алып ойгулайм мындай кылайлы деп с нами можно было договариваться азыр 1 миллион адам менен мисалы бизди чектетти дейли 1 миллион адам менен кантип договариваться этет
это уже не подконтрольная сфера, булар баягы койгон максатына жете албайт эч качан. Мисалы Баткендеги ситуацияны мен мисал калтары келтирейин деп атам да. Сиз айтып атасыз, азыркы бийлик менен кызматташпайсызбы деп. Биз кызматташканга аракет кылдык. Үйлөрдү салып атышты. Салып атканда карап турдук. Салып бүтүштү. Жакшыбы жаманбы салып бүтүштү. Кыш келди. Кыш келип, ошондо биз жанагы үйлөр Турциянын немесине, климатына ылайыкташтырылып калыптыр. Баткенде суук. Бул үйлөрдү кышында биз камсыз кыла албайбыз жылуулук менен. Баткендин суугуна туруштук бербейт деп кызматташы иретинде айтып атканбыз. Анан кызматташы тегерек столдо отуруп айтып атсак укпай атса биздин сунуштарды. Силер эчтеке билбейсиңер дедиби? Болуптур, биз билбейбиз дедик. Ладно, болуптур. Силер билеткенсиңерди унчукпай турдук. Кыш келди, мына күз келди, сук келди. Азыр үйлөр жылыбайт. Ал жерге жанагындай печка коюп койгон. Анан жанагындай отопление бар да ичинде. Жылуу суу менен ысыта турган отопление. Паровой отопление деп коебуз го. Аны көмүр жакканда свет менен жана мотор менен камсыз кылбасаң, циркуляция болбосо суу жүрбөйт. Котельный деле тура берет ошо жылуу. Башка комнаталарда тоң калышат. Азыр тоңатышат, светти өчүрүп атат, естественно. Айтып атабыз, светти өчүрбөгүлө бул жерде. Эгерде булар ошол жылуулук свет менен камсыз боло турган болсо, өчүрбөгүлө. Булар түнү менен тоңуп 3-4 жуурткан менен жагын атышат. Анда да укпай коюшту. Укпай коюп, свет бизге баш ийбейт деди аким. Ал ошол республикадан чыккан мыйзам ошону аткарышат экен булар дейт. Эми аким менен губернатор жарандардын жыргалчылыгын ойлош керекпи? Же ошол тупой мыйзамды аткарганды ойлош керекпи? Ошол жанагы неме чыгарып аткан, ак үй чыгарып аткан. Болуптур, ошого каршы болуп биз кызматташып, ошолорду айтып атабыз. Ак үйгө алар талап кылса болот да. Өзүңөрдүн немеңерди, саясатыңарды Баткенге иштетпей эле койгула, Сураныч. Менде паланча адам суукта тоңуп калып атат. Ал жакшы шартты түзбөйт. Эртең ал адам чыгышат деп айтса болобу? Унчукпай жүрүштү. Акыры алар чыгышты. Аны мен чыгарганым жок да. Акыры тоңугандан чыгыштыбы алар? Чыгып анан митинг акция кылып, прямой эфир менен айтып атышат президентке. Бизде мына ушундай жанагы эми бул мындай айтканда элдин талабын силер коргоп, жанагындай айтып атасыңар. Ошондой бийликке жакпаган нерселерди бетке айтып атасыңар, бул мисалы эл түшүнүп атат канча, бирок тилекке каршы кандай бир бетке айтуу эмес да, тилекке каршы кандай бир бийлик жамандоо, кандай бир ошо эмелерин бар каршы тилдерди колдонуп, ошо жарандык силердин уюмуңар анан саясатташып кеттиңер. Мисалы саясий бир жагынан эмне үчүн саясий партиялар ошо жөнүндө айтылбайт, мында ошо жарандык коомдор айтылып калды. Бизде кандай бир феноменальный болуп калды да, дүйнө жүзүндө ошо көйгөйдүн баары саясий партиялар көйгөйлөрдү айтышат да. Бизде саясий партиялар шайлоо убагында эле айтылып калат. Акылбек мырза, ошо бизде ошондой эмне үчүн ошондой? Же мүмкүн бизде жарандык коом мүмкүн чын эле күчтүү да саясий партиялардан. Жакын калбалы. Мисалы, биз кайсыдыр мамлекеттик органды же кайсыдыр мамлекеттик ишмерди критика кылганда, биз аны жаман көргөнүбүздөн критика кылбайбыз да. Биз критика кылганда да конструктивный критика ордунан, мисалы, мындай кылсак болот, мындай кылалы дегенде биз аларды жаман көргөнүбүздөн критика кылбайбыз. Жакшы болсун деп критика кылабыз. Себеби ал жакшы болсо, ал жакшы бизге кызмат аткарат, бизге эмес, жалпы элге. Сиздердин максаттык топторуңар эме жакшы болот дегенсиз. Жок, мисалы үчүн Алмаз мырза, болуптур, ак үйгө айткандан коркот экен. Бирок ошол губернатор ак үй менен сүйлөшүп мынтип айтса болот да, бизнесмендер Турциядан келген үй жарабай калды, сыртынан жылуулатып бергиле дегендин эмне уятı бар? Бизнесмендер эмне айтпайт аны?
бизнесмендер сунуш кылгандан коркуп атса керек да мен кайдан билейин. Жок, мен аны мен айтпашым керек да. Мисалга бизге деле коомдук уюмдар, эл аралык уюмдардан акча таап бергиле кошумча, сыртын апшыбат этип жылуулаталы десе дегендин эмне уяты бар? А болуптур, эл аралык уюмдардан буялат экен. Жаман деп пайда берди. Сурайт экен. Жок, бизнесмендерге айтпайбы? Бизнесмендер жана строительный компаниялар үйдү салып беребиз демеди беле? Салып беребиз, жылуулатып беребиз деген строительный компаниялар турат дагы эле тизилип. Ол көп. Мен эми ошол абалды жакшы түшүндүңөр. Мындай айтканда, эми баа берсек, азыркы учурда жанагы чечим чыгарууга ошол менен активдүү мындан дагы мамлекет бурулуп башка жакта караса дагы биз болбой аны мындай жакалап деп кайта өзгө бурууга аракет кылыш керекпизби? Ошо өзүбүздүн мындай айтканда миссиябызды аткарып, анткени артыбызда сиздердин артыңарда жанагындай максаттуу топ деп атпайбызбы? Эл бар. Кичинекей болсо дагы эл бар. Ошо силерге ишенип мандатын берген. Ошону кылып, анан ушу силердин каалооңор акыркы эмнени каалайт элеңер? Эми баягы жаңы жылдын артына келип атат, жаңы 22-нчи жылды кандай багытта ошо өзүбүздүн жанагы кичинекей болсо дагы максаттык топту коргоо үчүн силердин мындай планыңар болушса 1-2 эмеңерди мына убакыт кетип атат, ошону айтып койсоң. Мен эң негизги максатым, каалоом бул ошол күчтүү парламент келсин, күчтүү эл үчүн иштеп берем деген чыныгы элдин кызыкчылыгын коргогон, бир эле элдин кызыкчылыгын коргологон, сүрмөлөгөн күчтүү парламент келсин деген тилегим бар. Жогорку кеңешке ошо күчтүү депутаттар келсин деген тилегим бар. Сиз жана бир вариантын айтып, экинчи вариантын айтпай калдыңыз окшойт. Же биз мындай кылайлы, же мындай кылайлы деген айтпай калдыңыз да. Ошондо экинчи вариантын айтпай калдыңыз. Бирок бизде башка жолубуз жок. Башка мүмкүнчүлүк делебиз жок. Биз ошо тиешелүү мамлекеттик органдар менен кызматташып келгенбиз. Дагы эле аракет кыла беребиз алар менен кызматташкан үчүн. Себеби биздин аркабызда мындай ошол жардамга муктаж болгон жарандар бар, Кыргызстан жарандар. Алар тыштап кете албайбыз. Биз мисалы кызматташпайбыз десе деле кызматташа беребиз. Өзүбүзгө тиешелүү мамлекеттик органдар менен. Ал эми калоо тилек боюнча мен Булгакка толук кошулам. Ойлободум эле калоо тилек мындай саясий калоо тилек болобу деп. Бирок чындыгында мен деле ошол мындай күчтүү парламентти Кыргызстанга каалайт элем. Жанакындай Атамбаев өз убагында булар эмне үчүн чын керек деди. Ал мисалы себеби бул айткандан эч муну отказ кылбай айтканын кылып аткан да. Бизди ошо сыйлап коебу кетем. Сыйлаган жок да. Туфлисин ачып дальше кетти да. Булар аркасынан силер чын керексиңер деди. Силер мен каалаганымды кыласыңар деп, силердин бир эркиңер жок деген ал ошол сөздө мен бир эрктүү парламент келгенине тилектешмин. Эрктүү, күчтүү, мындай кайсыл бийликке болбосун тике карай турган депутаттар келсе, биздин талаптарыбызды ошол жакта жөнөкөй жарандардын талаптарын коркпой ошол жерде коргосо, ошондо биз кыргызстандыктар тынч уктасак болот деп ойлойт элем да. Себеби эгерде биз жанакы бийликке баш ийе турган ошондой бийликтен корко турган депутаттарды шайлап алсак, анда бир күнү эртең менен ойгонгонубузда Кыргызстандын бир району жок болуп кетиши мүмкүн. Же толук биз башка өлкөгө карызга батып жок болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан көбүрөөк мисалы Булгаккага окшогон парламентте көбүрөөк овчаркалар болсо мен тынчыраак уктамакмын. Мындай да Алмаз, сиздин немеңиз өзүңүз жарандык мейкиндикте мына жерде гражданское общество деп атпайбы? Жарандык коомго бир эле коомдук уюм кирбейт да. Жарандык коомго ошол эле депутаттар кирет, жарандык коомго ошол эле журналисттер кирет, саясий партиялар кирет. Азыр эми жарандык коомго
НПОлорго каршы мыйзам НПОлорду бууду. Азыр эми журналисттер да бууган аракет жасалып атат. Журналисттер дагы жокко эсе болот азыр. Азыр эми жергиликтүү депутаттардын статусу түштү. Ошо маалда бир эле парламентке неме калды да, ишеним, үмүт калды. Бир эле парламентке үмүт калды. Эми биздин убактыбыз чыгып кетти. Мен сиздер менен чоң рахмат келип берген. Биздин бүгүн спикерлер Мамасалиева Гүлгакы, Интербилим эл аралык борбордун коомдук бирикмесинин Оштогу регионалдык филиалынын жетекчиси жана Акылбек Ташболотов, эл аралык коргоо көмөктөшү борбордунун коомдук фондунун директору. Сиздерге чоң рахмат келип бөлүшүп. Эми ойлойм, мындан кийин мүмкүн ошо элибиз баарыбыз биригип жана көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылып, элибиз кандай бир жакшы жашоого арты ушундай мамлекеттик эмес уюмдар көп болуш керек деген чоң рахмат. Ошол убакыт бөлүп, ошол түштүктөн бери келип биздин программабызга катышып бергенге сиздерге чоң рахмат. Ошо көрүп кеткениңерге сиздер менен мен Алмаз Тажыбай болду. Кийинки көрүшкөнгө чейин жакшы калыңыздар.